Ayalдар çayxanada top bolup жүрүшөt. Күнөбү. Ошол кеткен пулдарын үйдө балдары менен ичип жесе болбойбу? Булардын эркектери эмне кылып жүрөт дейт. Эркектери башка чайханада жүрөт да. Башка катындар менен. Башка эмне кылат? Erkek үйдө dinдар болсо аял аны ээрчийт. Ошол жүргөн аялдардын эри ондан абат эмес. Краскасы жакшы болушу мүмкүн, бирок нарагы бузук. Сакалдары бар болушу мүмкүн, намаз окуп аткан, нарагы бузук. Туура аялдарды кордобойбуз. Аялдар чогулуп дарс кылса, аялдар чогулуп өздөрүнчө бир маселе айтышканга уруксат бериле турматтı бир тууганым. Бирок эркектер иштеген жерде башка жерде аялдар бар отуруп алып өздөрүнчө. Эркектер эми аялдарга айтыш кыйыныраак. Тамак кылып бер десең, ага эми кыйыныраак болушу мүмкүн, ошого чогулуш ыктымалы бар. Бирок аялды тамак кылганды билет, башканы билет. Эмнеге үйлөрүндө болбойт? Аяга камера коюп коет, башка коет. Аялдар жалпы мончого барса болбойт деген ошондон улам келип чыккан. Аял аврет. Ар кандай бар болушу мүмкүн. Каяктан билесиң? Чайхананын эшиги жабылып берип, бирөөлөр келип катарынан зорттап келсе эмне кыласың? Ыктымалы бар, ар кандай нерсе болот азыр мисалы үчүн.